ошодон башында уялып акчаларын ала албай анан кийин иштеп кеттим. Жолдошуңузга деле анда бисквитный торттор көбүрөөк жакса керек. Да. Кийин ошо иштеп атканымда чет мамлекеттен Франк Хасус деген кондитер келген, тоже чемпион мира да. Ага ассистент болгонмун. Бул бизнес кирешелүү эле бизнес болуш керек э. Граница ачканда 143 подписчигим бар болчу. Азыр деле эсимде бар, биринчи тортум деле эсимде бар. Азыр кайсы мода болуп атат? Ага барганда биринчи эметкенде аябай уялып, баягы тем более возрастым дагы уже 37-де болчумун да ошо кездечи. Анан кийин уялып, эми ушундай жашта келип дагы окуйсуңбу депчи. Главный дегустаторум бул жолдошум. Жолдошум кандай торт ага жакса, если ушул болот десе, ушуну чыгарабыз производствогачы, анан болбойт десе, анда чыгарбайбыз да. Биздикилер ушу уялчак болушат экен да, баягы бирдемени жаңыдан баштап үйрөнүп, мен фишкам ошол болгонда, баягы резко эле профессияны алмаштырып салганчы. Профессионалдуу кондитерлер дагы айтышат да, лучше аз натуральный жеген жакшы да. 41-демин, 42-ге чыгамын жакында. Айтам дейм, өзүмдү 25 жаштагы кыздардай эле элестетем да. Мен азыр казакмын десем эч ким ишенбей кетпеш керек, а? Кыргызча сүйлөп атсам. Давай чай ичебиз анда. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн өзүңүздөр байкап тургандай биздин темабыз таттуулар темасында болмокчу. Мына ушундай таттуу бизнестин артында кандай ачуу, маңдай тер, кандай мээнет болорун менин маектешим Балгын Кубанбекова эже айтып бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бул таттуу бизнеске кандайча келип калдыңыз? Канча жылдан бери ушул өнөрдү аркалап келатасыз? Бул таттуу бизнеске 5 жылдан бери иштеп келатам. Баягы өзүбүз үй бүлөбүз менен таттууну аябай жакшы көрөбүз, бирок Москвада магазиндерде торт, таттууларды ала албайбыз, себеп дегенде көбүнчөсү халал болбой калат да, баягы жанагындай химический элементтерден кошуп коюшат, чтобы срок годности көбөйтүш үчүнчү. Анан кийин маргариндер, ар кандай жырлар бар, ошон үчүн биз баягы биз мусулмандар жей албайбыз ошондой эмелерди деп, көбүнчөсү магазинден ала албай, анан үйдөн торт жасай баштадым да. Анан конокко барганда эле көтөрүп барам, досторубуздукуна барганда көтөрүп барам, ушинтип атып, анан кийин айтып калышты да, ушинтип торт жасабайсыңбы бизге заказга депчи. Анан мейли жасап көрөйүн деп, ошодон башында уялып, акчаларын ала албай, анан кийин иштеп кеттим, окуп жүрдүм. Окуп, анан кийин ошо иштеп баштаганда максатым, кичике кезимде максатым бар болчу, мугалим болсомбу депчи. Анан кийин ошо эми торту жакшылап үйрөнсөм, балким мен дагы бөлүшкөнгө эмем ошого баягы билимимди жеткизейин депчи, өнөрүмдү жеткизейин, чтобы башкалар менен дагы бөлүшүп, аларды дагы үйрөтүп, ошондо биздин элдер көптөр эле жакшы, натуралдуу, даамдуу торт жеп калышсын депчи. Ошондой максат коюп, ошого аракет кылып жүрөм. 5 жыл болуп калды. Кондитердик тармакта деле улам билимди жогорулатып, улам жаңылап туруш керек экен да, буларда дагы мода дегендер болот да, башка сыяктуу эле, башка тармак сыяктуу эле. Мында эми бул баягы биз элдер жей турган нерсе болуш үчүн аны жакшы, даамдуу, анан кийин баягы элдерге жага тургандай кылып, өзүң брендиң баягы репутациясы деп коет го, жакшы болуш үчүн, конечно, окуш керек. Модасы дагы, технологиялар өзгөрүлүп турат. Жаңы новинкалар кирет торттторго делечи. Жаңы современный торттор деп коет, азыр современный декорлор бар. Ошолордун баарынан жаңы чыккан эме болгондо эле окуп келип,
анан кайра өзүбүздүн кыздарга жеңилдик менен жеткирип бергенге ошо рецепттерди разработка кылып эле биздин эл биздин менталитет жей тургандай кылып разработка кылып анан кийин ошодон окуп берип атамын да. Ооба, обязательно окуш керек. Мен ойлойм, негизи профессионал деген бир 15 хотя бы 15 негизи 20 жыл стажы болсо жакшы депчи. Мен 5 жыл болгонун андай деле профессионал эмес чыгармын, бирок баягы өзүмдү азырынча ошо молодой профессионал деп коем. Ошону баягы 20 жыл стажга эмеге жеткизиш үчүн врачтардай да болуп постоянно окуп турушат го. Любой эле, мен ойлойм, любой эле кесипте окушат го депчи, билим алып турушат го. 3 жыл үйдө жазап отурдум, жазап иштеп, анан кийин уже суроолор бөлүшчү, бизге дагы үйрөтчү дегендер суроолор түшүп баштады. Мен жаңы баштап атканда ошо башынан эле YouTube'дан көрүп жасачысыз, YouTube'дан көрүп, анан кийин баягы мен ойлойм да, баягы профессионалдуу иштейм десең, YouTube'дагы видеолор жетиштүү эмес да, негизи окуп келиш керек да. Ошон үчүн мен бирде Александр Кислицын деген школасы бар, мастер, ошол жактан окуп келгем. Ал чемпион мира болуп саналат да, Россия боюнчачы. Ошонун цехинен стажировка өткөнмүн, иштеп көрдүм. Кийин ошо иштеп атканымда чет мамлекеттен Франк Хасус деген кондитер келген, тоже чемпион мира да, анага ассистент болгонмун. Ошол кезде анан кийин эме страница ачтым да, Инстаграмданчы. Атайын баягы кыздарым айтып калды, азыр ушул жактан аябай развиваться этип атат депчи, жаңы башталып атат деп. Анан страница ачканда 143 подписчигим бар болчу. Азыр деле эзимде бар, биринчи тортум деле эзимде бар. Ошол страницага полный өзүмдүн жаңы баштап ишимди баары подписчиктер менен бөлүшүп, ошо жака барып окуп келдим, ушундай торт жасадым бүгүн, ушул баягы декорду үйрөнүп келдим, ушул гүл жасаганды үйрөнүп келдим депчи. Ошентип бөлүшүп атып, анан өзү подписчиктер көбөйүп, бири-бирине сарафанный радио болуп кетти да, бири-бирине айтып отуруп ушинтип көбөйгөндөн кийин баягы пандемияда көп кыздар үйдө отуруп калгандан, үйдө декретте отурабыз, мындай кылабыз, иштейбиз дегендер көп болду. Бизге үйрөтүңүзчү эже дегенден жолдошум айтты, мен бир студия сыяктуу ачалы, баягы мастер-класс өткүзүп тургангачы. Негизи өзүмдүн ошо башынан эле койгон максатым ошол болчу да. Ушундай элестетүүчү болсо, кыздар келсе, биздин кыздар баягы, мен билем биздин менталитетибиз аябай уялчакпыз. Мен дагы ошо окууга барганда, биринчи эметкенде аябай уялып, баягы тем более возрастым дагы уже 37 болчумун да ошол кездечи. Анан кийин уялып, эми ушундай жашта келип дагы окуйсуңбу депчи. Анан бирок өзүм жеңип, анан кийин кой эми баягы зато сүйүктүү жумушуң менен алек болосуң да, өзүңө жага турган жумуш менен иштейсиң деп өзүм көндүрүп дегендейчи. Андан кийин ошо биздин кыздар уялчак, көп жерлерге барып окуйн десе, баягы орус тилден дагы ограничение болуп калат депчи. Ошону мен баягы эме менен биздин жалпак тилге дегендейчи жеткизип, ошондой окутайын деп максат койгон болчумун да. Анан как раз ушу пандемияда студия ачып калдык. Мына Кудай буйрса 2 жыл болот жакында. 500дей кыз окуттук. Жакшы. Дагы өзүм коллегаларымды чакырып турам. Краснодардан келип окутушат, Махачкаладан келип окутуп атышат. Украинадан мастерибиз келди биякачы. Якутиядан бир мастерибиз келип үйрөтүп кетти да. Мен себеп дегенде кыздарга айтам, профессионал болом десеңер, бир устаттын колун көрбөй, ар кимдикин көргүлө депчи. Ошондо эмеңер өзүңөрдүн стилиңер болуп баштайт, өзүңөрдүн баягы билимиңер да көбөйөт. Анткени усталар да ар кандай да, мен мындай жазайм, тиги уста мындай жазайт болупчу, бул мастер мындай кылат. Тигиден аз-аздан алса, өзүнүн лайфхактарын, өзүнүн эмелеринчи ошентип отуруп, анан кийин профессионалдуу болуп баштайт да. Мен да ошентип ар кимге
барып окуймун да, бир эле кишиге барып окубайм, ар кандай эмелерди тандап, мастер класстардычы. Сиз айтып атпайсызбы, буга чейин ар кайсы жакта иштедим деп, анан ушул именно ушу кондитердик өнөрсүздүк экенин качан түшүндүңүз? Сиздин ишиңиз ушул экенин качан түшүндүңүз? Мен негизи кичинекейимден эле жасап жүрчүмүн да. Бисквит, ага кезде миксер деле жок, инструменттер деле жок, колго баягы рулеттерди, эмелерди жасачубуз да. Анан кийин турмушка чыккандан кийин деле кекс бирдемелерди чайы жасап койчубуз да, чайга депчи. Негизи эле тамак жасаган, ушу выпечка жасаган баягы кийин баары сени мактап, ой, вкусный болду, жакшы болду, дамдуу болду десе эле өзүңчө эле кайф аласың да ошондончу. Мага жагат да мисалса. Башынан эле. Ушул ишиңизден рахаттанасызбы? Аябай да. Мен если бир 2-3 күн болбой калыйм, азыр жардамчыларым бар. Кээ бир заказдарды жардамчыларым жасайт. Мен өзүм жана антип окутуп Бишкекке барып окутуп келем, Ошко барып окутуп келдим жакында. Казакстанга барып окуттум, Алматыда. Мен жокту биякта жардамчыларым иштеген, өзүм 2-3 күн жок болуп калсам эле кадимкиде сагынып калам да. Особенно жана гүлдөрдү жасаганда кремден, бул өзүнчө релакс да. Крем жазып алып, анан кийин ар бир гүлдү жасап, гүлүң чың гүлгө окшошуп турса, сонда. Буга дагы талант керекпи? Жана гүлдөр жасаган, скульптор, художник дегенди же жок, эч кандай талант керек жок, андай деле образованием деле жок. Эми ушу баягы мастер-класска барып, усталардан көрүп, 3-4 ушу цветочный мастерица деп коет, ошолордон окудум, 3-4 устаттанчы. Болду, анан баягы практикада өзүңүз анан оюңуздан чыгарып өйтөрүсүз да, түрлүү. Азыр эми жеңил болуп калды го, интернет бар, интернетте идеялар көп. Негизи бирок мен биринчи чыгарганда баягы халал торт кылып чыгарып, анан кийин именно ошо кыргыздарга ылайыктап деп бозуй кылып жасап чыгарганмын да. Анан бозуйдун тегерегине ошо гүлдү жайлоо кылып элечи. Негизи идеяларым ошондой болгон да. Анан кийин деле торт заказ бергенде, мисалы, детский торт болсо эле, гүлдөрдү арасына бир жерге кошуп койчумун да. Гүлдөрдү сеткенсиз да өзүңүз. Мындай өнөр деле, талант деле керек эмес бу жердечи. Просто практика. Ооба, калоо менен эмгек болду, башка. Бул Орто Азия элдери менен бул орустардын торт тандоосунда айырмачылык барбы экен? Ооба да, аябай бар айырмачылык. Ошон үчүн жанагы мен негизи современный тортторду киргизем дегенде, муссовый торттор бар. Орустардын немесинде, чет мамлекет дагы ушул торттор аябай эме болуп атат да, азыр модный болупчу. Ошондой киргизем десем, менин кыргыздарым мени түшүнбөй калышты да, бул эмне деген торттор депчи. Бизге камыр керек, сеники жалаң нан керек депчи, сеники жалаң крем эме мусс бир балекет болуп кетти депчи. Бирок көрүнүшү жана торттор аябай жакшы көрүнөт да, анан кийин жеңил дагычы өзү. Анан ошо ага да карабай мен баары бир ушу тортторду силерге киргизем деп эле ичимденчи. Көндүрөм жегенге. Көндүрөм, ооба. Ошо аракет кылып, азыр ошо рецепттерин разработка кылып, бир курс чыгарып койдум да ужечи. Негизи менин главный дегустаторум бул жолдошум. Жолдошум кандай торт ага жакса, если ушул болот десе, ушуну чыгарабыз производствогачы, анан болбойт десе, анда чыгарбайбыз да. Жолдошуңузга деле анда бисквитный торттор көбүрөөк жакса керек. Да. Анан бул торттордун диетический деген да болбойбу? Болот. ПП десерт деп дагы азыр аябай эме болуп чыгып атат да, мындай модный болчу. Мага дагы айтып калышты, баягы арыктаган подружкаларым бар да, досторум бар, ошондой десерт киргизбейсиңби деп, ошонткөнөн карап көрсөм составтарында көбүнчөсү эле заменительдер да. Например, сахардын деле заменители, сливкинин деле заменители, анан кийин да бирдеке заменительдер көп да. Натуралдуу продукттар. Ооба, анан кийин диетологдор менен сүйлөшүп, негизи врачтар менен сүйлөшүп көрсөм, мындай айтышат да, баягы профессионалдуу кондитерлер дагы айтышат да. Лучше аз натуральный жеген жакшы да, чем көп
баягы неизвестно эмне экенин ичичи. Лучше натуральный торттун бир кусогун жегиле. Нормально 33% сливки менен 82% май мененчи. Эми баягы бир торт жеп албайсың да. Чем жанагынчаны жегенче депчи. Баягы заменитель деген заменитель да бары берчи. Бул уже эмеси жок да. Ошон үчүн биз ал линейканы киргизген жокпуз да. Бул бизнес кирешелүү эле бизнес болуш керек Россияда таттуу сүйүүчүлөрдүн өлкөсүдө. Эми таттууну баары эле жакшы көрөт го да, не только Россия. Баары эле Кыргызстанда деле аябай жакшы өңүп. Мисалы бир тойлор торт болмоюнча болбойт го, бир десерттер болмоюнча болбойт го дасторкондочу. Обязательно коебуз да печенье, пирожныйлардычы. Бул ооба аябай эле Киреше алып келет сизге. Кайсы торттор көп заказ беришет? Тойго же азыр ушу сиз жеп аткан творожный тортты көп заказ беришет биздин кыргыздарда. Тойлорго да жасайсызбы? Тойлорго дагы, свадьбаларга да жасайбыз, шоу торт дагы жасайм. Шоу торт кандай болот? Шоу торт эми баягы чоң анан необычный болот да, бир какой-то шоусу менен да, баягы элдерди таң калтыра турган. Көбүнчө тойлордо болот да алар, Корпоративдерге заказ жанагындай падающий торттор, да кыйшык чогулткан, же болбосо да ошондой жана 3D торттор бар, кружканын формасында, анын тыйын формасында дегендейчи. Эң чоң тортуңуз кайсы болду эле? Эң чоң тортум 30 килограмм болду. 6 ярусту торт ошо досторубуз заказ кылган свадьбага. Андан кийин дагы бир чоң торт жасаганмын, шоу торт как раз өзүбүздүн өкүл атабыздын тоюна. Ошондо скульптор бала бар. Бишкекте тааныш бала бар, скульптор ошол жана фигуркаларын жасап берген да, бирок жей турган фигуркалар да. Бозуй кылып жасап, ошо баракчамдан көрсөңүздөр болот да. Эң кымбат сатылган тортуңуз кайсы болду эле? Канча болду эле? Айтайынбы? 30 000 болгон. 30 000 эң кымбат тортум 30 000. Мен негизи жаңы баштап жүргөндө мага ушунчалык калоо, меники ушунчалык желание болсо керек. Эч кылса Аллах Таалам ушундай жардам берип атты да. Жана антип ассистент болдум, чемпион мираларгачы, стажировка өттүм алардын колунанчы. Плюс жаңы баштап жүргөндө бир кондитер кыз биякта эмелерге жазачу, жанагы бияктын Россиянын знаменитостторуна, музыканттарга, жана Лепс, Русское радионун директору, продюсеры ошолорго торт жасап берип турчу да. Бирок ал көбүнчөсү декор жасачу эле да. Анан кийин мага айтчу, сен ушу торттун өзүн жаза, мен декорун жазайм депчи. Бирок сенин атыңды чыгарбайм дечү да, баягы сени билбейт депчи. Мага төлөп берчү да. Мен макул болдум. Себеп дегенде практикада зато колумду үйрөтүп, эметип алдым. Повтор заказдар көп келип, ошондой эме болду да. Кийин ал өзүнчө цех ачып эметти да. Ошол дагы мага практика болду да, эбайчы жаңы баштап жүргөн кезде. Ошондой анан сиз көбүнчө эле окутуу курстарын алып барасыз да, ошол окутуу курстарында кыздарда, сизде окуган кыздардан ушинтип бизнес ачып, путуна туруп кеткендер көп эле болуш керек. Көп. Мен ошон үчүн жанагындай цех көптөрү эле айтышат, кондитерский цех ачпайсыңбы, торту потокко чыгарбайсыңбы магазиндерге. Биринчиден биздин торттор баягы натуралдуу болгон үчүн себестоимости да кымбат болот. Магазиндерге киргизе албайбыз. Бул только заказга жазыла турган торттор да. И экинчиден мен ошо фокусту атайын обученияга алганмын да, баягы окутамын депчи. Менин окуучу кыздарым азыр өздөрү мастер-класс окутушуп атат, өздөрү окутушуп атат. Кыргызстанда цех ачкандар бар, кондитерский студия ачкандар бар. Ушул Москвада үйдө отуруп акча тапкан кыздар бар.
кондитер баягы эми өзүнчө жолдошуна независимый болупчу үйдө отуруп заказ кылып сатып аткандар бар да. Мен да атайын ошо өзүм тортторун Москвада жүрүп атайын баасын өйдөрө кылып койдум да, ушу менин окуучу кыздарым сатышсын, соода кылышсын, баягы заказга жасашсын депчи. Эми относительно кыргыздарга карагандачы, аттак орустарга караганда, конечно, баалары арзаныраак да алардыкына карагандачы. Ошо даже өзүмдүн окуучу кыздарымды ушул эмеге чакырып студияга мастер-класс өткүзгөнгө поддержка кыламын, келгиле үйрөтөм десеңер, аудиторияңар бар болсо депчи. Бир окуучу кызым болсо ушу Москвада кондитер кыздарды бириктирип 2 конкурс өткөрүүдө, мыкты кондитер дегенчи. Чоң конкурс кылып өткүздү, почти что 500 адамдар келип катышып, кыздар аябай баягы биз үчүн бул майрам болду да, баягы үйдө отурган кыздар үчүнчү. Мени ошо жюриге чакырышты. Ошо эң эле мындай сыймыктык болуп кетпесизби? Конечно, мен аябай эле сыймыктанып, кыздарыма поддержка, мотивация берип турам дайыма, коркпогула дейм, иштегиле, таланттын деле кереги жок, просто мээнет кылсаңар эле болду. Өзүңөргө ишенип, Аллах Таалама ишенип, өзүңөрдүн каалооңор, желанияңар бар болсо иштеп кетсе болот депчи. Жана айтып өтпөдүңүзбү, мен 37 жашымда окууларга барып, анан уялып деп. Азыр дагы ошондой куракта отургандар бар да. Азыр мага кеч болуп калды, бир иш баштаганга деп, ошолорго өзүңүздүн кеңешиңизди айта кетпейсизби? Мен ойлоймун, окуганга эч качан кеч эмес депчи. Бизге даже пенсионерлер келет. Орустарчы, например, пенсионерлер келет. 50-ге, 60-ка чыккан аялдар бар. Бул мен ойлоймун, баягы мээди канчалык эз алдырбасаң, ошончолук даже жашарасың депчи. Чарчатпаш керек депчи. Эч уялбаш керек. Бул эми баягы саморазвитие азыр тем более модно болуп атат, быйыл айрыкча. Азыркы келаткан кылым өзү саморазвитие боюнча, самопознание деп коет го, баягы личный бренд деген азыр мода болуп, ошондой эме болот баягы. Мен ойлойм, бул эң эле сонун эле нерсе депчи. Эч качан кеч эмес. Азыр деле мен барып турам окуугачы. Азыр эми уже баягыдай уялбайм. Эң биринчиде эми баягы базарда отуруп эметип жүргөндөн көп нерседен калып кетет экенсиң да. Интернет жашоосуна кирсең, аябай эле эмелер көп экен да. Азыр окугандан кийин бирдеке билбесеңер интернеттен сурап алса болот, силерге азыр жеңил депчи. Мурун биз окуп жүргөн убакта кайдан эчтеке андай деле жок болчу условиялар. Просто берге последовательность керек да. Мисалы, азыр атайын онлайн курс ачтык, биз именно бизнес кылып жүргүзүп кеткенгечи ылайыкташтырып. Биринчи мисалы базовый тарифтен үйрөнүп торт жасаганды, кийин декорун үйрөнгөндөн кийин үчүнчү тариф бизнес кетет да. Именно ошол жерге мен өзүм баягы кылган ошибкаларымды кыздар кылбасын деп ошого эксперттерди чакырганмын да. Например, фуд-фотограф. Мен деле башында сүрөт тартканды билбейт болчумун да. Негизи эле заказ кылганда баягы заказчиктер эме менен көз менен заказ кылышат да. Биринчи сүрөтүң жакшы болсо, анан кийин заказ беришет. Сүрөт менен жакшы жазылган тортуңду бузуп алса да болот. Же болбосо мындай не очень жазылган, начарак жазылган тортуңду кайра мындай сонун кылып жасап койсо болот да. Ошон үчүн фуд-фотографиянын хотя бы мини курсун үйрөнүп алыш керек да. Ошо атайын фотограф чакыргам, именно телефонго тарта тургандай кылыпчы. Камераны деле не обязательно. Экинчи экспертибиз SMM маркетолог деп коет да. Бул баягы Инстаграмда өзүңдү кантип Инстаграм площадка азыр өзүмдөй продающий площадка болуп калбады, баарыбыз ошол жерден как магазин сыяктуу соода кылып атабыз да. Анан баары эле күлүшөт, кондитерскийиң жокпу депчи. Мен айттым, мен кондитерскийим Инстаграмда депчи. Карап ошол жерден тандасаңар эле сразу эле жазап беребиз депчи силерге. Ошол именно Инстаграмды кандай жүргүзүш керек, кандай эмелери бар, правилалар бар.
деп ошон экспертти чакырттым. И үчүнчү экспертибиз именно легализация боюнча да, эми баягы ачыкка чыгып, налог төлөп, коркпой, негизи Россияда иштеген кондитерлер болсо, бул жерде көп эле жеңилдиктер бар. Просто биздикилер билбейт да ал закондордучу. Анан ошол атайын эксперттерди чакырып, ушу хотя бы основной базаларын айтып берсейин деп чакыртканбыз да. Ошо эми биздин онлайн курста болот. Сизге бул заказ алганга караганда онлайн окутуулардан киреше көбүрөөк болот окшойт, же көбү бирдей? Жок. Кирешени кайсы жагы алып келет? Заказ алганыңызбы же? Бирдей эле. Бирдей. Да, мен просто негизи заказ алган көбүрөөк алып келет да. Бирок мага өзүмө окуткан жагып атат да. Мен ошодон аябай өзүмө кандай айтсам, башкаларга окутуп мотивация берсем, өзүм ошодон энергия алам да. Мага жагат да ошол жагы, баягы бөлүшүп, ачык эле баарын айтып берген мага жагат да. Өзүңүз билгениңизди бирөөгө менен бөлүшкүңүз келип турат экен да. Ооба, ошондой. Заказдан көп эле түшөт да. Сиз өзүңүз казак кызы, анан Кыргызстанга кандайча келин болуп калдыңыз? Мен азыр казакмын десем эч ким ишенбейт болуш керек, кыргызча сүйлөп атсам. Жолдошум ошо жумуш менен барды. Казакстанга барып, ошол жактан таанышып, анда мен казакча сүйлөп эле орусча окуп, орусча сүйлөчүмүн да. Кийин Кыргызстанга келип, келин болуп, анан кыргызча үйрөндүм айылда жашап жүргөндө. Кыргыз болуп, нукура кыргыз болуптур да. Эме кыргызча үйрөнбөсөң албайм деди да. Ошо мен сүйүү күчтүү болуп кетти. Ошодон кыргызча үйрөнүп, ошо 25 жылдан бери кыргыз элдерине сиңип калдым окшойт деп ойлоймун да. Бирок казактарымды эле унутпайм. Барып турабыз төркүнүмө. Актан да подписчиктерим көп. Казакстанга да барып мастер-класс өткөрүп турам. Окутуп. Ошо. Бул Россияда бир иш баштайын деп жүргөн, бирок тартынып жүргөн жердештерибизге сиздин айткан кеңештериңиз жакшы мотивация болот деп ишенем. Туруш керек да, андай туруш керек да. Не только кондитер торт жасаганды үйрөнгөндөн кийин тортту кантип сатыш керек да үйрөнүш керек. Тортту кантип баягы ценность товара донести дейт го, ошону кымбат сатыш үчүн кантип сатыш керек, кантип түшүндүрүш керек элдергечи. Эми кымбат дегенде баягы кымбат десең эле элдер ойлойт да, бул тим эле акча көп тапкысы келип атат депчи. Андай кепти эмес, түшүндүрүш керек да, ичи натуральный болуп атат, кымбат продукт аламын мен депчи. Кыздарга ошентип үйрөтөмүн да, түшүндүрүп эле. Анткени арзан продукт менен иштесек, ал ден соолукка зыян депчи. Ошодон баягы сатканды да үйрөнүш керек, сүрөткө тартканды да билиш керек, баарына үйрөнүп. Бул мен азыр мисалы кыздар келет мастер-класска, уже мен 41демин, 42ге чыгамын жакында. Айтам дейм, өзүмдү 25 жаштагы кыздардай эле элестетем да. Чем канча окусаң, ошончолук жашарат экенсиң да, баягы мээңди иштетипчи. Ошон үчүн эч качан кеч эмес, тем более азыркы биз Москвага көп жылдан келгенибизге көп жыл болду да, 17 жыл болду. Ал кезде аябай кыйыныраак болчу, көчөгө чыга алчу эмеспиз. Баягы милициядан коркуп, разрешение на работу, эчтеке деген нерселер да жок болчу а кездечи. Качып эле ушинтип эшикке чыга алчу эмеспиз. Азыр болсо эми ушунча жеңилдик берип атат мамлекетчи. Баягы регистрация жасап эле жумушка кирсең эле, анан канча биздин мекендештерибиз обученияларды өткөрүп атат да. Мен дагы атайын ушу биздикилерге жеңил болсун деп, кыргыздар келсин ошол жерге, свободно обучение алсын деп эле ошон үчүн ачканбыз ошол максат мененчи ушул студияны. Мага окшогон башка тармакта, мисалы швейный цехтер бар үйрөтүп атканчы, парикмахерский жана бьюти сфера деп коет го, косметология, тырмак жасаган, чач кырккан ошондойлор дагы көп
көрөм да кыздарды үйрөткөндөрдү. Ошон үчүн окугула кеч эмес. Биз мисалы мен өзүм коллегаларым чакырам биякачы орустарды баягы кыздарга дагы айтам ар кандай устаттын эмесин көргүлө окусун депчи. Ошондо орустар, например, пенсионерлерине чейин келип окуп кетишет да. 60 жашта, 65 жашта аялдар келип жана гүл жасаганды үйрөнүпчү. Биздикилер ушу уялчак болушат экен да, баягы бирдемени жаңыдан баштап үйрөнүп. Мен фишкам ошол болгонда, баягы резко эле профессияны алмаштырып салганчы. Резко эле баягы базарда жүрүп эле анан негизи базардан кетип атканда мага баары күлүшкөн. Аябай эле жакшы соода кылчумун да. Бишкектен товар ташып, тияка көп эле бизнестерим бар болчу анан. Ошондо жанымда отурган немелер айтчу, торт жасап сатасыңбы сен депчи, уже да болчу эле, ушул жак акчап келмек беле депчи. Азыр ошолордун баары бүт жумуш барбы деп менден сурашат да. Үйрөт депчи. Ал эсти сизге жагып аткан болсо ошол кесип да, ошол нерсе жагып аткан болсо, ошол иш менен прям ошодон удовольствие алсаңар, мен ойлойм эч качан кеч эмес депчи. Ошондой эч качан кеч эмес. Келиңиздер, ким окуйм десе, мен болгон эме менен бөлүшөмүн. Эч кандай секреттерим жок. Эгерде жакшы натуралдуу торт заказ кылам десеңиздер, мына биздин кондитерский студиябыз Кональма аты студиябыздын биздин бренд бул испанский тилден которсо с душой деп айтылат да. Ошон үчүн биз болгон эмебизди, душаңызды коюп анан жасайбыз. Рахмат Балгын айым, сизге чоң убактыңызды бөлүп, бизге жакшы кеңештериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө. Биздин жаш кыздар эмес, бардык эле курактагы айымдар сизден сабак алат деген ойдомун биздин маектен. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маек тууралуу өзүңүздө ой пикир болсо, каалоо тилек болсо, комментарийге жазып коюңуз жана биздин каналга катталып коюңуз. Биздин бүгүнкү маектешүү дагы сизге бир аз жакшы жагынан пайдалуу болду деп ойлойм. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.